Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар, урматтуу мекендештер. Марва ТВда насихатта түз эфирде мугалим сааты программасы. Бүгүн сиздердин кызматыңыздарда түз эфирде Facebook'та Темирлан Акматов. Бүгүн сиздер менен биз ушул 75 жыл өмүрүн билимге, илимге арнаган каарманыбыз жөнүндө сөз болот. Анын баскан жолу, чыйыры, китептери, кыскасы ошол эл агартууга кошкон салым жөнүндө сөз кылабыз. Ошол эл мугалими профессор Султан Мамедкалиев атындагы университетинин профессору Айкүмүш Исмаил эжекебиз. Тагыраак айтканда, мындай керемет китептердин автору, азыр өзүңүздөр таанышасыздар. Айкүмүш Аксы деп сиздер биз окуган, балдарыбыз окуган китептердин автору эжекебиз келди. Кош келдиңиз. Соолуңуз жакшыбы? Кудайга шүгүр. Жана ошондой эле ошол эжекебизге кесиптеш болгон, кыргызга ат көтөргүс, нар көтөргүс иштерди жасаган биздин дагы сыймыктуу эжелерибиздин ошол кесиптешибиз келип калган. Анда сиздерди тааныштырып койсок, Станкулова Нурайым Теленбай эжекебиз, кош келдиңиз эже. Биринчиден убакыт бөлүп ушул кыш кыроодо кечикпей келгениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Эже, сөз башынан болсун, бир эл журтуңуз менен амандашып алсаңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу жердештерибиз, кыргыздын жарандары, байбичелери, аксакалдары, кан кошой, канбакайлар. Бизде эч качан алар жоголбойт, арабызда жашап атат деп ойлоймун. Ошон үчүн биз кыргыздар, Кудайга шүгүр, көп элдерге караганда артта калбай, алдыга да чыгып кетпей, жакшынакай болуп эле жолубуз менен кетип атабыз, анча-мынча кыйынчылыктарга көздү жумуп коюп. Аманчылык тилеймин баарыңарга. Силер бар, биз бар. Анан ушу бизди чакырып келген студияга булар пенсияга чыкты эле деп отургузуп калбай эле, болбой жүргүлө, эже силерди кичине эметелик айтып бергиле, тарыхыңарды жаштарга сабак болсун деп чакырган ушул инилерибизге, балдарыбызга рахмат айтамын. Рахмат, кош келдиңиз. Ушул кутман курагыңыз куттуу болсун. Кудай куттуу кылсын. Буюрса дагы көп чыгармалар жазып, элге, тарыхка, бир казынага чоң эмгектер жасайт деген ойдобуз. Нурайым эже, сөз сизде. Амандашып алсаңыз элиңиз менен. Саламатсыздарбы, жалпы кыргыз элибиз, эжекебиз Айкүмүш Исмаилова профессор, педагогика илми жактар кандидаты, эжебиздин 75 жылдык мааракесине карата мындай иш-чаралар көрүлүп атат. Эжекебиздин басып өткөн илимий кыйыр жолунда өзгөчө эмгек элге жана мекенибизге эбегейсиз чоң салымдарын кошуп келе атат. Сиздин акылмандыгыңыз, терең билимиңиз жана иш билигиңиз үчүн биз үчүн сиз чоң үлгү болуп саналат эже. Сиздин жашооңузда мындан ары дагы бекем ден соолук, бакубатчылык жана түгөнбөс күч-кубат коштоп жүрсүн. Сизди жакындарыңыз менен бактылуу күндөрдү өткөрүп, дагы көптөгөн ийгиликтерге жетишүүгө мен сизге тилектешмин эже. Сиздин эмгегиңиз менен биздин окуу жай жана биздин студенттерибиз дайым сыймыктанып келебиз. Баракелде. Мынакей, эже, эми ошол сиздин бейнеңизге, ошол туулган жериңизге токтолсок, баягы эфирибизге дагы көрөрмандарга да кызык болсун. Анан ошол китептериңиздин башында эле Айкүмүш Аксы деп турат, бажырайып мындай сонун болуп. Анан өзү Аксы керемет жер эмеспи? Ошол туулган жериңизге токтолсоңуз. Эми бул псевдоним алып калганымдын себеби, мен жашымда эле турмушка чыгып, анан менден сурабай эле анан жолдошум өзүнүн фамилиясына жазып алыптыр. Анан мейли деп анан фамилиясын өттүм. Анан китеп чыгарганда атамды да таарынып калышы мүмкүн, атама өтүп жазып койсом, жолдошум түшкөн жеримди жазбай койсом дагы таарынбасын деп, анан кийин бирөө айтып калды мага, жана Салибай Шатманов, Айкүмүш сен псевдоним эле коюп алчы деди. Анан ошол аксакал кишинин тили менен анан псевдоним коюлуп калды. Ушундай тарыхы. Өзүм ошо Аксыда төрөлгөм, Аксы районунун ал кезде жаңы жол деп аталчы. Ошо кечүү деп Кичи Ак жол деген, Ак жол деген айылда төрөлдүм. Атам лесхоздордо
иштеди жетекчи болуп. Ал кезде лесхоз Аксы, Ала Ока иши кылып 2-3 райондун 3 районду бириктирип лесхоз болот эле. Ошо бир атам эки эле киши жоопкерчиликтүү эле. Ошолор иштеп Токой чарбасында жүрдү. Апам кошулуп приемщица болуп жөнөкөй эле кызматта иштеп жүргөн адамдар болду. Мен ошо Аксынын жакшынакай табиятында сууларын ичип, кечип, Токой тоолорун көрүп, кубанып, ушу бактылуу балалыкты сүргөнүмө ушу Кудайга ыраазымын. Ошол эми ата-энелер өтүп кетти. Ушу эскергенден башка эч кандай эме жок, айла жок. Ошондой экен. Баягы бул жакта дагы биздин көрөрмандар жазып атат. Кутпан кураңыз, кут болсун. Ошол сулуулуктун сыры эмнеде жаш көрүнөт экенсиз дейт. Кантип мына сулуулукту баягы сактайсыз? Энеми жаш деле эмесмин. Азыр өзү мындай бул жалпы эле бир адамдын эмесинен болбойт экен. Бул өзү жер шарындагы адамдар өзү жашарып атыптыр, жаш көрүнүп атыптыр. Мунун дагы бир себеби бар болсо керек да. Мына убакыт бат өтүп атат, анан возрасттар да жаш көрүнүп атат. Анын эми окумуштуулар айтышат. Мен атайы деле эме кылбайм, мындай кол тийбейт ага, ошо иштейм, үйдө да иштейм. Канча баланы тарбиялап өстүрдүңүз? Бир уул, 3 кыздын энеси болдум. Уулум телевидениеде көп жыл, 17 жыл иштеди, мынагы пирамидада. Анан азыр өзүнчө эле ошо чарбачылык менен Чолпон Атада жашайт. Анын 4 баласы бар. 2 кызым четте иштеп жүрүшөт. Бир кызым жанымда, бирөө международник, бир кызым зубной врач, дагы бир кызым ошо чет мамлекетте, Австралия мамлекетинде бир чиновник деп айтсам болот, жанагы Министерство оборонада финансовый бир отделинде иштейт. Жакшы, анан буюрса дагы токтолобуз. Анан могул эмнеге токтолсок, азыр сөзүңүздү ошол баягы эфирге чейин сүйлөшүп атканда илимиңизди ушул баягы жетекчиңиз карап атып, бул докторлук жаралай турган иш экен деп айткан экен. Мунугу туура. Мына ушу мен жанагы баштаганда эле мугалим болуп иштедим, жаш балдарды окутуп иштедим. Анан кийин жогорку класстарга өттүм. Анан поэзияга кызыгат элем дагы. Бу Сагын Акматбекова деп жаңы чыгып жүргөндө аябай катуу чыкты. Ошонун поэзиясын изилдедим да, бул авангардист жаңыча жазган акын болуп. Сагын Акматбекованын көркөм дүйнөсү деп бул китепти чыгарып, анан кийин Академия науктан кандидатскийди жактадым. Жактаганда анан мен убагында көңүл бурбаган экен, бул жактаганыма көп эле жыл болду. Кече якында жана эски документтерди карап отурсам, жетекчим Абдулда Акматалиев ошо жетекчимдин протоколду жазган сөзү бар экен. Эже бул китеби докторскийдин көлөмү экен, анан эми кандидатский жактады, эми докторскийди да жактайт го, ушундай ишеним бар деп ошондой сөздөрдү сүйлөгөн экен. Ошондо билип атам. А мен билгенде мунун кичине бөлүгүн алып эле жактап, калганын докторский деле жактап коймок экенмин. Бирок докторскийди мен башка жазып чыктым, 350 бет кылып. Аны деле жактайм деп жүрөм, эми көрөм, эми жактасам жактаймын, эми мага шартка караймын. Жакшы, анан бул жакта ошо эмгек жолуңузду сурап атат биздин көрүүчүлөр. Ошо эмгек жолуңузду кайсыл жерден баштадыңыз эле? Эмгек жолумду мен эми жанагы ата-энемдин, атамдын ишине байланыштуу Ала Окада ар жерде жүрүп, жана лесхоздордо жүрүп, анан атам каерде жүрсө ошол жакта биз барчыбыз да. Анан эмеден бүттүм, Сумсар, Шакафтар деген жактан 10 классты бүтүп, орус мектепте окудум. Атам атайы болбой атып орус мектепке берген, эми түшүнгөндө жалаң орустар менен иштечи да, Токой чарбасына жалаң эле орустар келчи. Же ошондо кызыкканбы билбейм. Анан Шакафтар, Сумсарда окуп бүтүп, Ошпедин устунан орус тил адабиятынын факультетин бүттүм. Анан эле иштеп калдым. Турмушка чыктым анын ортосунда. Анан иштеп жүрүп, мага эмнегедир бир эле вуз аз көрүнүп, башка бир чөйрөлөргө да кызыга баштадым. Муногу оору балдар көп төрөлүп атат, ден соолугу начар деп. Анан кийин коррекционный педагогика деген илим чыга калды. Ошого өтө кызыктым дагы. Анан Москвада пединститут бар экен, имени Ленина деп. Ошондон барып анан кийин экинчи вузду бүтүп, анын дипломун алып келип, анан ошонун диплому менен азыр
оштуку менен орус тил сабагын өтөмүн. Ал эми экинчи диплом менен жанагы оңдоп түзөтүү педагогикасында көбүнчө медицинага байланышып кетет. Ошону менен кафедра педагогика психологии деп Русско Кыргызский академия, анан негизи Чуйский университеттин мен мугалими болом. Ошол жерде ошол тармакта иштеп атамын азыркы күндө. Жакшы эже, кесиптеш катарында ошол эжеге менен замандаш болуп калганыбызга да Кудайга шүгүр дейбиз. Эже жөнүндө айтып берсеңиз, эми сиз баягы жанында жүрүп, бир окшайда кирип чыгып, эже жөнүндө эмнелерди айтсак болот жаштар үчүн? Айгүмүш, эжеке боюнча айтып бүтсөң сөз бүтпөйт да. Эжени мен 2014-жылдан баштап билем. Ошо Чүй университетте жумушка кирип, ошол жерде иштеп, эженин илимий деңгээли өтө күчтүү. Эже биз үчүн чоң тажрыйбалуу инсан катары эсептейбиз. Бир гана мугалимдер эмес, бир гана биздин Чүй университетинин коллектив эмес. Бул биздин эже мекенибиздеги бир эле окуу жайга менен гана чектелип калбастан эже бир нече окуу жайларда да эмгектенет. Эженин тажрыйбасы менен күчтүү бизде мугалимдер чыгып атат, күчтүү педагогдор чыгып атат. Алды мектептин директорлору болуп иштеп атат. Канча деген шакирттери эженин, канча деген жаштарды тарбиялап, өстүрүп, өзүнүн билим деңгээлин бизге дагы берип, бизге насаатчы катары эжени биз жогорку деңгээлде баалайбыз. Эң сонун, мынакей эже, жакта суроолор өтө көп болуп атат сизге. Сизди баягы тааныгандарыңыз салам айтып атат, куттуктап атат. Анын баардыгын эми окуганга убакыт жетпейт. Анан эми китептерге токтолсок, мынакей ошол азыркы ошол сумкаңызга баткан эле китептер болсо керек. Ооба, ошо оор көтөрө албадым, көп нерсе калып калды. Сертификаттарым калып калды, Россиядан алган. Жана илимий эмелерден, жана конференциялардан көп сертификатым бар. Эженин сыйлыктарын алып келсек, бул биздин ошол студиябызга батпайт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ошондуктан биз баягы эжеден да сурандык, китептериңизди алып келиңиз депчи. Анан бул китеп өзү казына дейт, китеп бул дос дейт. Бул сырдашканга дагы ошол автордун баскап турганын баардыгы ошонун ичинде камтылат эмеспи? Айта турган сөзү, ою дегендей китептерге токтолсок эже. Мына эмнеден баштайлычы? Мына бул китепти мен эми баштаганда эле жанагы жаш балдарды окутуп баштадым, мугалим болуп. Анан өзүмдүн эле практикама байланыштуу эле эми эмне жетишпесе, мына айыл мектептеринде ошону проблема кылып эле анан ошону жазып койчумун. Көбүнчө эле материал жетиш эмес бизге. Алифбени же башка эмелерди, адабиятты, материал түгөнүп калганда кайдан алышыбызды билбей, мектептин китепканалары кичинекей аз болот. Өзүм эле жазайынчы деп, анан ошо балдар үчүн мындай альтернативный бир китеп жазып коюп, анан өзүм пайдаланчымын. Анан кийин китеп кылып чыгарып койдум. Кудайга шүгүр, алып кетти, эмеден чыкты. Жанагы Бегайым деген бир издательствонун директору чыгарды. Көп эле жыл болду бул. Канча убакыт эмгек кылдыңыз? Муну эми жете бир көп деле эмгек кылганым жок, ошо балдар менен иштеп атып эле жазып койчумун. Сонун экен, ажайып. Муну художниктер муну жакшы, эме жакшы серьезный издательство чыгарды. Анан бат эле жаздым, муну эсимде эле жок, ушу иштеп атып эле чыга берет да, мынандай иш жүзүндө эле пайда боло берет. Мен колумда турганда Айкүмүш аксы Мекеним Кыргызстан деген керемет китеп. Эгерде азыр биздин көрүүчүлөр да сурап атат да, бул китепти кайсыл даректен алсак болот, электрондук китеп барбы, жокпу, кайдан табабыз деп атат. Чыкканына аябай эле көп болгон. Анан өзү менин характерим ушундай да, мен мындай афиша кылып, мындай чуркап бир жактарга ушуну көрүнтө коеюн деп, ушундай мүнөзүмдө жок экен да, чыгарып коюп эле жата берет. Анан мен бала кезде кийин эле бир окуганым бар. Жана Борис Пастернакты жакшы көрүп изилдеп жүрүп акындардан ошонун бир айткан сөзү бар. Быть знаменитым не скромно, не красиво деген. Көкүрөгүмө өтө катуу сиңип калыптыр.
ошо коюшу знаменитый болуп эле коеюнчу. Билбесе деле эптеп дүкөндөн көрсө алышарчы деп эле ошентип эч жака чуркап же званияге чуркабадым, эчтеке эметип эле ушу иштеп коюп эле жүрдүм. Бала чакамды карап иштеп ошо үйдү билем, ишти билем. Мынакей чыныгы кыргыз эл мугалим деген ушундай болот, урматтуу көрөрмандар. Азыр ушул сыйлык үчүн, наам үчүн, жылдыз үчүн бул да бир өзүнчө бир оору да. Ошол атым чыксын дегендер өтө көп. Анан биздин эжекебиз мынакей ишти жасап коюп эле ошол эң нескиси жаштар талим тарбия алса деген максатта ушинтип китептерди чыгарып атат. Кийинки китепке өтсөк эже. Кайсы деп этелик? Мынакей сонун орус тилинде анан. сказкалар. Ушун эле орусчасы? Жок. Башкабы? Кайталабайт мен эч билбейм. Кайталабайт экен. Токтолуп берсеңиз. Бул китепти болсо анан эми мен орус тил сабагын берем да жана эмелерге. Ошо материал жетпей эле анан өзүнчө бир байкаган нерселерди кызыктуу бир балдарга бир увлекательный кылып жазып окуп берет элем ошо окуткан балдарыма. Анан кийин келип китеп кылып чыгарып койдум. Муну болсо азыркы күндө өзүмдүн студенттерим эле алып кетишти. Алып бири сценарий куруп, ёлкаларга ойнотот экен балдарды. Бири ошо жумушумда пайдаланып атам деп, мунун да чыкканына бир топ жыл болду. Мунун ошо тагдыры ошо өзүмдүн эле колумда турат. Эч жака деле афиша кылып эметпедим. Жада калса телевидениеге деле киргизгеним жок, сетке деле киргизбедим. Өзүм практикаман пайдаланып эле чыгарып атам. Кудай буйрса, мындан бияка чыгарам. Ошо балдарым айтып атат, чыгарабыз мама, давай чыгарабыз, колдон келет деп. Болуптур деп коюп жүрөм. Эми Чыгарыш керек. Анткени азыр биздин көрөрмандар сурап атат да, кайсыл жактан алабыз, тыйыны, сому канча деп. Жанан ошого көрөрмандарды ошол баягы китеп менен камсыз кылыш керек го деген ойдо болот. Анткени мындай китептер эми аз да. Ассанда анан мына сүрөттөр менен сонун китеп экен, урматтуу окурмандар. Сонун аябай кыска нуска сонун жазылган. Ошол 193 беттен турат экен. Сонун ажайып колтукка салып алып, азыр өзгөчө кыш айында китеп окуй турган ай эмеспи? Сонунго. Ооба. Эми ошо балдарды китепке көндүрүш керек деп атышат. Ошондой иштер жүрүп атат, жаштар аракет кылып атышат. Мен ойлойм ошолор менен дагы бир иштешип көрөт болушум керек деп ушу китептер аркылуу. Анан эми акыркы эмки айтайын деген китебим мунагу Сагын Акматбекованын көркөм дүйнөсү деп, буну бүт коомчулук, айрыкча интеллигенция жаштар билет. Убагында бул аябай катуу чыккан, бул авангардист жаңычылдуу акын катары муну изилдедим. Изилдеп анан муну Айлуудөң деген китеби мактай беришти элдер. Анан кийин деп анан издесем чын эле экен. Китеп магазиндерден таппай бир жерден алып ошо лавкада туруп эле ачып карасам биринчи бетте эле бир ыры жүрөт. Домбура, комуз, жел аргы деп. Ошону бир окудум, окуган боюнча көкүрөгүмө сиңип, эсимен чыкпай калды да. Биринчи куплети думуккан түнкү булырды укпаган бирөө арманда, домбура, комуз, жел аргы, кымбатым мага кайрылгын деп ошондон башталган экен да. Анан бир 5-6 куплет, 7-8 куплеттир. Анан ошону буга киргизсем, бул кокусунан бир просто опечатка болуп түшүп калыптыр. Аны башка бир статьяма киргизип койдум. Анан бул китеп дагы өзүнчө аябай окурмандарга ошо сагынды жакшы сыйлаган, баалаган эмелерге өтө жакшы бир белек болду дагы. Берсем сүйүнүп алып, рахмат айтып, муну китепти өп чекесине басып коюп анан кийин мени узатып коюшат. Ошондой бул китептин тарыхы. Анан муну кайранан дагы улантып анан докторскийдин көлөмүндөгү бир 350 эме жазып, бүт кыргыздын жаңычылдуу аракет кылып жана успех алган акын жазуучулар жөнүндө жазып анан ал дагы турат үйүмдө. Аны дагы эми жакында Кудай буйрса академияга алып барып беремин. Балким Жакшы, биздин ошол көрөрмандар сурап атат. Жалпы ошол билим, илим тармагында тажрыйбаңыз канча жыл болду дейт? Мен эми иштегенде 20 окуду, пединститутка бир 18-19 жашында кирсем, бир 23-төрүмдө бүтсөм, ошо бүткөндөн баштап эле иштегем да. Азыр эми 75-ке чыктым.
ошондон бери иштеп атам. Анан эми перерывтар болуп калып атты, көчүп жолдошумдун кызматына байланыштуу. Жалпы жолунан мен эми мындай билбей деле калдым. Мен 40 жыл деп коем, кээде 45 жыл деп коем. 50-ге деле чыгып кетет, анан коркуп кетем го куй. Мен айтып атам эже, ушул 75-ке чыгып атпайсызбы Кудай буйрса. Анан ушул сизге ушул билимге, илимге салым кошконуңуз 75 жыл болуптур. Кандай дейсиз? Баягы биринчи эле бала чоңойгондо ушул Адан баштайт экен, ата апа деп, анан эле ушул талим тарбия, билим, илим, 1-класс, 11-класс болушун кетет экен. Сиздики ушул карасак өмүр баяныңыз баардыгы эле билим жолунда экен да. Анан бул чоң сооп иш. Канча шакирттерди тарбиялап чыгардыңыз. Мына азыр эже айткандай, алды ушул башкарма жетекчи, мектептин мүдүрү, айыл башчысы жана башка толгондо кой шакирттериңиз бар экен. Бул чоң сыйлык дегендей. Анан ошол эң негизгиси азыркы жаштарга сиз кандай насаат айтат элеңиз? Кээде ошол айрым жаштардан сурасак, мындай бизнесмен болуш керек деп калат, кээ бирлер мугалим болом дейт. Мугалимдин өзү бир мугалим деген аттын бир мындай чечмелеп берсеңиз. Эми муногу мен ушу бир кызык нерсеге туура суроо бердим да, ушу эме бул өзүнчө дагы бир проблема экен. Муну вуздарда иштеп, университетте кичине иштедим, журфакта, анан кийин акыркы убактарда муну чүйдө, краудо, анан сураймын да жанагы бир поточный группа деп калат, ошолор отурганда анан сен каяктан келдиң? Мен сен кайсы адистик? Мен юристмин, сен эмне? Мен экономистмин, мен программистмин. Бардыгы эле бир жанагындай бир педагог дегенге бир экөөчө эле кол көтөрүп калат. Анан ойлоп калам, эмне бул педагогиканы булар чанышабы же эмне деп. Анан ошол багытта иштей баштадым мен дагы. Анан жанагы профориентация деп кыдырып мектептерге барып балдар менен жолугушабыз да. Жана эменин алдында. Ошондон анан ар бир мугалим туруп алып өзүнүн факультетин айтып берет. Мен болсо педагогиканы айтып эле ушу какылдап педагогика мугалимдин жөнүндө айтып беремин. Кыскасы эми айтып кереги жок, элдин баары билет. Бул анан мен көбүнчө ошо практика жагына, мисалы үчүн финансисттер акчага кызыгышат. Берки юристтер фискальный муну күч колдонуп бирөөлөрдү коркутканды жакшы көрөт. Бул эми менталитети ушул экен да, улуттун менталитети. Анан мен айттым, ал эми педагогдор дедим, бул билимдүү болушат дедим. Эң сыйлуу врачтар менен Ломоносов айтканда, человек образованный всегда обеспеченный человек деп айтат. Ал эч качан ишсиз калбайт. Деги бир ишсиз калган мугалимди көрдүңөрбү деп сурап коет элем балдардан. Жок, жок деп анан ошондон кийин анан мен эми жалпы эмени го тегиз эле келип аттым, мына крауд иштеп, ошентип жаңы барганда ошондой опрос кылып сурап эме кылсам эле, анан эртеси күнү баягы кичинекей кабинетинде аудитория толуп батпай калса боло, эрте биринчи барганда эле күндө иштеп, эртеси күнү толуп калыптыр. Карасам эле зав кафедра жанагы орус айыл эле жүгүрүп келет. Ой, Айгүмүш Турсунбековна, что случилось деп. Түбөлө толуп алды деп, алар коркуп кеткен го деп, саясий бир балекеттер акция болуп атабы деп. Анан айттым, да ничего страшного, просто собрались, пришли, не знаю, бирин чакырышып атып эле анан келип анан кийин толуп алып, мына ушу педагогду мактап атып ошондой болуп. Анан эле бир 2 жылдын ичинде эле утур эле ар жылы эле бир 2-3 кыз пайда болуп калат, же бир бала пайда болуп калат. Ой, кайдан келдиң? Откуда, девушка десем, я из сельхоз. А ты откуда? Из медица. А почему ты сюда пришла? Ну там это дорого платить. Ну там шиглып. А сюда почему десем? Ну, сказали, здесь хорошо. Вот подружка меня позвала. Ошо жанагы рекламанын эле күчү да бул. Реклама деген бул күчтүү нерсе болот экен да көрсө. Вот ошо мугалим деген өтө ардактуу кесип, чынында бул билим менен иштейт да, мугалимдер чынында эле билимдүү болуш керек. Анан акыркы жылдарда бул акыркы жыл эмес, бүт дүйнө жүзүндө азыр билим деңгээли түшүп кетип атат. Маданият түшүп атат, жалпы маданият. Буга күнөөлүү эми ким? Күнөөлүү деп бир адамды же бир мамлекетти айтуу мүмкүн эмес. Буга өзүнчө муну жашоонун шарты, жана ааламдашуу, элдерди аралаштырып салды, өзүнчө эле жана вавилонский башчадай болуп аралашып кеткенде анан кийин каяктан анан түрлүү улуттар отурса анан
бир билимди бирөөнүкү бир лебет шука рак болгондон кийин ошондон умтулуу деле жок болуп калса керек деп ойлоймун билим алганга. Вот ошон үчүн бүгүнкү күндө илгеркидей эле билимдин бере турган эң кузница, билим берүүчү казына бул мектеп болуп атат. Мектепте кандай даярдык менен келсе, ошол даярдык менен бизге вузга биздин колубузга түшөт. А уже вузда уже самостоятельно өзүнчө иштешет, онлайн иштешет, көбүнчө башкачараак системага өтүп, азыр биз ошо вуздарда жаңы системаны бучкактап ошону киргизип атабыз. Көп нерсени уже жасап койдук десем болот биздин Чүй университетте. Жакшы, жанан бул жакта дагы суроолорго өтсөк, ошол өзүңүздүн балдар кыздарыңыздан сиздин жолуңузду жолдогондор барбы деген суроо келет. Менин жолумду эми кандай десем, азыркы балдарды кыйын экен, анан түштөн кийин анан бармаган иштеп калат экен. Бириң врач болгула, бириң мугалим болгула деп ошентип айтабыз. Анан болбой эле өздөрү каалаган профессияны тандап международник болуп атышат. Анан зубной врач болду кызым, бир кызым врач болду. Анан калгандары ошо эме тиги өздөрү каалаган профессияны алып кетишти, бирок иштеп атат. Ал эми бир неберем мугалим болду. Мугалим болуп азыр английский мектепте англис тилинде сабак берет. Жакшы, устаттын жакшысы ошол шакиртине билинет деген суроолор болуп атат. Ошол анан баягы устаты жакшы болсо, шакирти жакшы талим тарбия берсе, окуучусу адан озуп кетет. Анан кээде ушул бизде мындай озуп кеткен окуучуларыңыздан, же болбосо мындай эсте калган окуучуларыңыздан кимдерди билесиз, бир айтып өтсөңүз? Эми көп эле жанагы илгерки мектепте окуткан балдарыман чыгып атышат, мугалимдер чыгып атат, врачтар чыгып атат. Дагы кандай десем, мигрант болуп бир жакка кетип, жакшынакай болуп, программист болуп келип иштеп атышат. Эч мындай нарушение кылган, жаман бир хулиган, бир эме судимый андайлар чыккан жок ошо балдарыбыздан. Мен иштеген, по крайней мере, ушу мен айылымдагы иштеген жерден. Анан бул вуздан деле уже айтылып атат, депутаттар чыгып атат, министрлер чыгып атат, портреттерин илип коюшкан. Эми чын эле бул мугалимдин ролу чоң да коомдун жарандарын тарбиялаганда. Анан айрыкча жаштар жөнүндө бул эми жаштар менен иштейбиз да. Анан көбүнчө эле жаштар турушуп, жаштар андай мындай дей бергенде мен кээде эметип калам да, капа болуп каламын, кээде урушуп да каламын автобустарда. Жаштарды кайра жакшы тарбиялап, жакшы сөз менен тарбиялабайсыңарбы? Жаштар болбосо биз эмне болот элек? Биз отурабыз да, колубузда эмне келет эми? Карып калдык пенсионер болуп. Машина айдаган ушулар, көчө тазалаган ушулар, бүт компьютерлерди иштеген ушулар бардыгы ушу жаштар жасап атпайбы? Офистерде отуруп, жаштардан айланса болот, кыргыздын жаштарынан деп ошентип мен дайыма жаштарга мен чоң баа беремин. Жаштарды ошо жаным менен тарбиялап, жакшы нерселерди бергим келет айтып. Жакшы, жанындагы эже өз жөнүндө айтып берсе деген суроо келип атат. Нурайым эже, сиздин эмгек жолуңузда сурап атат көрөрмандар. Кесибиңиз жөнүндө. Мен эмгек жолум боюнча айта кетсем, мен өзү кесибим экономист, юрист. Мен ушу 2012 жылдан бери ушу Чүй университетинде эмгектенип келатам. 2012 жылы иштегенден баштап эле мен ушу декан болуп иштеп жүрдүм. Ушу декандык кызматта иштеп көптөгөн студенттерди окутуп, билим тарбия берип, аларга көптөгөн студенттерди окушуп, бүгүнкү күндө, азыркы күндө ушу келечекте элибизде эмгектенип иштеп жүргөн студенттерибиз бар. Мэр болуп иштегендер бар, сот болуп, прокурор болуп дегенде, алды губернатор болуп иштеп аткан алдыңкы студенттерибиз мына эмгектенип жүрөт, студенттерим, окуучуларым. Мен биздин мугалим бул мөмөлүү даракта биз жаштарды билим, туура билим берип,
туура тарбиялап, ушулордун келечеги менен биз сыймыктанабыз. Жаштар биздин келечегибиз. Ошо 2012-ден бери эле ушунчу университетте иштеп жатам. Андан мурунку окууну бүткөндөн кийинки кесип жолдорум мен социалдык коргоо башкармаларында жетекчи болуп иштеп жүрдүм. Ошо андан берки иш тажрыйбам ошо окуу жайларда иштеп жүрөм бүгүнкү күндө. Кандай бактылуусуз, баягы мугалимдер мындай мөмөлүү дарак деп коет го эже. Мөмөлүү дарак дейт, анан мынакей азыр окуучулар менен сыймыктанып атпайсыздарбы? Ошонун баары сиздердин талим тарбиядан, тажрыйбадан өнүп өсүшү да. Анан эже кандай иштеп ден соолугуңузду сурап, чалып турса, майрамдарда белектерден берип турса, бул деген өзүнчө бир чоң бир сыймык да. Анан экинчи дагы бир маселе бар, ушул мынакей азыр китептерди алып келдик, ушул китептерге токтолсок эже. Мынакей сиздин китептериңиз өтө көп. Бул китептериңизге да токтолуп берсеңиз. Эми мен чыгармачылык менен да бош убактарда алектенип театр үйүмүнүн жанында туугандар келсе театрга алып барып, анан ушуларды деле көрөсүң да, көрүп анан мен деле жазайынчы деп эле ошентип отуруп анан драма жазып чыкты. Бир топ драмаларым, 10 чакты драманын автору болдум, бир китеп болду. Анан коюлду, бүт Кыргызстан боюнча бардык театрлар койду. Өзбек театр менен Китебиңизди көрөрмандарга көрсөтүп койсоңуз. Мына Караколго коюлду, Махабат өлүм деп, бул драм театрда 13 жыл түшпөй сценада коюлуп атты. Анан буга бир сыйлыкты беришти. Анан ошо кезде бир 4-5 жылга чейин берип атты элге, драматургтарга. Анан госпремия деп коюшту, болуптур госпремия экен деп ошо алып алдым сыйлыгын, кичине акчалай эме берип, ошо биринчи сыйлыкты мен алдым, ушуга деген атайы жасалган сыйлыкты. Анан орус тилинде дагы жаздым буларды, орус тилинде. Анан бул китептерди бир 200-гө жакынын Москвага бир жумуштар менен барып, өзүм аякта окугам да, балдар бар. Анан барып китеп магазине тапшырып койсом, бурпас эле сатылып кетти муногудан. Бир 3-4 орусчага которуп, буну любительский кылып эле чыгарып койгом. Частный издательстволордон. Аябай талашып алышты жана Москванын эмелери, китеп дүкөнүндө. Мына Мещанская трагедия деп, булардын бардыгы бул кыргыздын, биздин ошо чөйрөдө жанагы кыргыздын материалдарына жазылган драмалар деп, ошол жагынан кызыктуу болуш керек орустар. Мына муну болсо сыр кула электе Тажикстандан бир Сайра Ишаева деген народный артистка коемун деп жүрүп, анан сыр развал болгондон кийин эле байланыштар үзүлүп калды. Ошо ойдон билбей калдым. Мына литературный Кыргызстанга чыгып иштедим, международный, заманкестик иштедим, Өзбекстандан Шарк Юлдузу менен иштедим. Анан акыл деп мынакей өзбек котормочу которуп чыгарды бир китебим бар, жанагы афоризм, логика, эстетика деген китеп жаздым, чоң аябай көлөмдүү, орусча, кыргызча кылып, 7 бөлүктөн турган, орусча, кыргызча азы. Эми аларды да Кудай буйрса чыгарамын бир буйруган күнү. Ушул анан калгандар эми көтөрүп келе албадым, бардыгын эме кылып. Мынакей урматтуу бир туугандар, бул деген китеп деген өзүнчө бир казына болот. Ошол бул чыгармачыл адамдар, ошол китеп жазгандар, мугалимдер жакшы билет. Анан биздин ушу мамлекетте азыр ошол китепке көңүл буруп атпайбы? Китеп жазгыла деп сыйлыктарды берип, кайсыл тармак болбосун ушул баягы мындай өсүү, прогресс башталды. Анан эже айтсаңыз, ушул баягы жашоо деген тез эле өтүп кетет экен. Анан кыргыздар өзгөчө ошол өткөндөн кийин жакшы киши эле деп айтып калабыз. Азыркы эми мындай жаштар, же болбосо эми ушу жаштарга талим тарбия берип аткан устат катарында мындай жанагы эми мугалим бир, мөмөлүү дарак экинчи, насаатчы, кеңешчи деп атпайбы? Анан ошол окуучуларыңызга кандай кеңеш бересиз? Баягы өткөндө бир агай келип айтат, мен адам издейм бул дүйнөдө дейт. Адам болсун, туура. Адам болсун деп, жанан Чыңгыз Төрөкулович да айтыптыр го, ошол күн сайын адам болуу деп. Бул кандай философия? Эми мен күн сайын адам болуу кыйын деген ал туура эле да, ал турмуштун көйгөйлөрүнөн барып адамдар кээде ачууланып кетет, кээде туура эмес иштерди кылып алат. Ошолор эле айтылса керек. Анан негизи мен өзүм кээде студенттерди
окугулары келбей, сотка кармап, ушинтип бала деген бала башы чара деп бекер айтпайт кыргыздар. Анан аларды урушуп калсам, неберелеримди кандай урсам, аларды ошентип урушат экенмин да, анан өзүм дагы күлүп калам да, анан айтып калам да сырт, мен неберелеримди кантип урушсам, силерди ошентип, неберелеримди кээде мен уруп коемун төпөштөп, силерди уруп койбойн деп тамаша кылып каламын эмелерди. Анан Кудайга шүгүр ошо тилим алат, тынч отургул десем тынч отурат, окугула десем окушат. Студенттердин эми мен ойлойм, биздин кыргыздар өзү аябай мындай способный, таланттуу эл экен да, анан кээ бир материалдарды жакшы сиңире албай, аларга жеткире албай калсам, өзүмдү өзүм жооткотуп коемун. Биздин кыргыз эл мындай орустардай болуп, бир жагынан болбосо бир жагынан чыгып алат да баары бир. Мына артта калбай эле жашап атабыз го деп ошентип өзүмдү жооткотуп коемун. Ошол анча-мынча кемчиликтерим болуп калса. Ошо жаштардан чоң үмүтүбүз бар. Биринчи ирет эле мен аларды тыккан жүрүүгө чакырамын, өздөрүнүн этика, эстетиканы сакташын талап кыламын. Анан эң негизи мына уюштуруп, жана инструменти, учебу дегендер болот. Калем, ручка, блокнот, ушуларсыз келишет да, жөн эле сумкасын куру көтөрүп алып эле. Тойго келдиң беле сен, мындай эмнеге окууга келбедиң беле сен? Кана дептериң, кана ошого көндүрдүм мен балдарды. Алып алып, муну дептерлерине тим эле жазып, бүт эме кылып, жазмайынча эске түшпөйт да эч нерсе. Азыркы жаштар эже сөзүңүз болсун, балким телефонго жазышпайбы? Телефонго да жазышат, бирок жоголуп кетет да, ал бир жактарда жүрөт, таап издеш керек. Тетрадка жазган жакшы. Анан мен айтам да, силер бизнесмен болсоңор, мисалы үчүн тиги Кореядан бир же Россиядан бизнес группа келип жолугушуп атсаңар, силер чөнтөгүңөр колуңа салып сотканын үстүндө отурсаңар, ишиңер бүтүп калабы? Силер сөзсүз түрдө документ түзөсүңөр, кат жазасыңар, кайрыласыңар, грамотный болушуңар керек деп, ушу сыяктуу эле мондай балдарды, неберелерди кандай тарбияласак, студенттерге деле ошондой эле подход кылып, ошентип аракет кылып иштеп атабыз. Кудайга шүгүр, результаттарын берип атат. Ошентип воспитательный часть өткөрүп койгондон кийин уже байкап калам, коридордон киргенде эле балдар ошо кандай талапты койсок, ошондой кылып зыңкылдап базып калышат. Буттарын таптаза кылышып, зыңкыйып, кыйшыйып, күшүп, жанагы бир отуруп алышат го, бир кызыктай болуп, кыздар менен мынтип кучакташып, ошолорду калтырдым, барганда эле барып мынтип, киргенде эле мынтип түзөлүп калышат жанагы коридордо эме отурган эмелер. Угат балдар, угат. Жакшы. Кумбулак биздин жаштардагы. Нурайым Тиленбаевна айтып атпай азыр эжебизчи, баягы мындай кээде кучакташып балада. Сиздердин учуруңузда мындай нерсе жок болчу да, мындай? Жок болчу. Кучакташып, андай кыздарга тийишүү деген. Ошол көзүмө мындай кичине өөнү чурайт эле да, кирип келсем эле баягы отуруп алып эле скамейка, узун рекреация коридор бар да, Чүй университетинде. Анан эми балдар, кыздар отуруп алып эле теммеле бир ушундай вольный отурушат да, мындай көзгө мындай одоно учурайт экен да, биз тарбия ошондой көргөнбүз билбейм. Анан ошолорун калтырдым, нормальный болсоңор эме кылбай. Міне эми көрүшүп аттыңар, бер деген мекеме дейт, окуу жай дейт, деп анан түкүрө беришет эле. Кругом түкүрө беришет эле. Түкүргөн проблеманы дагы ошо бизде бир конференция болду, Табиш Алиевдин кызы келди, көп немелер келди. Анан студенттер, жаштар эме дейт да, көчөгө чыксаң, түкүрүк. Анан ушу проблеманы кандай кылып чечсе болот? Вообще-то же башым жетпейт. Десем, анан мынтип жазып калышкан. Анан эле карасам эле байкабай калыптырмын, 5-6 айдан кийин эле тротуарлар таптаза, мына биздин кыргыздын жаштары аябай взяли на вооружение, уже эметип, видимо, иштешти окшойт да эме кылып тиги. Көчөлөр таза болуп калды, тротуарлар түкүрүлбөй. Жакшы эже, Нурайым Тиленбаевна, айтсаңыз, сиздердин окуу жай Чүй университети ушул эже жөнүндө кандай илимий иш-чаралар, конференциялар, башкалар болобу? Биздин окуу жайда Чүй университетте негизинен илимий конференция иштери көп жүрүп турат. Бизде Айгүмүш эженин могул жерде канча деген китептери турат. Канча деген китептин автору, канча деген макаланын жазуучусу эже. Бул эже бизде чын айтканда педагогика тарабы боюнча көп илимий конференцияларга
сабакты өткөрөт жана ушулордун катышуучусу. Эже жөнүндө мен жана сөздүн башында айтып кетпедимби? Эженин ар бир жасаган иши, эженин ар бир сүйлөгөн сөзү бул биз үчүн чоң билим болуп эсептелет. Эжеден биз канча деген тажрыйбаларды алып иштеп атабыз. Мына азыр отуруп эле эже бир статьяны айтып баштайт да эжечи. Ошо эженин статьясын биз жазганга аракет кылабыз. Ар бир сөзүнүн маанисинин терең, өтө терең мааниси. Өткөндө бир жума мурун эже экөөбүз отуруп сүйлөшүп отуруп калдык. Бир статья боюнча эжеден сурап калдым да. Кылмыштуулук боюнча, жеңил кылмыштуулук боюнча, этикалардын бузулушу боюнча, аспектилер боюнча ушу статьялар деп эжеден сурасам, эже мага бир 5-6 барак жастырды отургузуп алып магачы. Мына көрдүңүзбү? Эженин билим деңгээлин, тажрыйбасы ушул жерде күчтүү экени. Эжеден мен ошол жерде отуруп канча деген билим алдым. 1 сааттын ичинде 6 барак кагаз жаздык, статья жаздык отуруп алып ошол жердечи. Эже боюнча Чүй университетинде эженин баалагыс эмгеги зор. Эже жөнүндө айтып өтсөк сөз бүтпөйт деп башында айтпадымбы? Ошо эжеге биздин кааларыбыз ушу 75 жылдык мааракеси кут болсун эже. Иштериңиздерде ийгиликтер болсун. Мына илемий чыйыр жолунда басып жүрөбүз. Кандай деген бийик ийгиликтерге жетишип, ийгиликтерди багындырып жүрөбүз. Ушул бойдон гана токтоп калбастан дагы сизге күч кубат берсин. Көп илимдерди дагы багындырыңыз. Бизге окшогон мугалимдерге өзүңүздүн билим деңгээлиңизди аябаңыз. Ошо менен бирге эле студенттерге дагы эже ошо иштерде дайым ийгиликтер болуп жүрөрсүн. Биз сиз менен аябай сыймыктанабыз. Сиз биздин алдыбызда устат катары бизди дагы билим деңгээлибизди жогорутуп үйрөтөт деген биз чоң ишенимдебиз эже. Суроолор өтө көп болот эжелер. Анан ошо сиздердин университетте, Чүй университетинде кандай факультеттер бар? Сиздерден илим алгым келет деген суроолор келип атат. Чүй университетинин эшиги дайыма ачык. Бул эми Чүй университетинин рахматы болгур биздин ошо ачкан агайыбыз, агай деп коебуз, Мамбетгалиев, Султан Мамбетгалиев деген мугалим ачкан. Ал деле катарда мугалим болгон, кыргыз эл мугалими болду. Анан ал ошо ачканда өзүнүн эмесин айтты да, жанагындай позициясын. Эми бул азыркы заманга ылайык, эми кичине баары эле кымбаттап эме болуп атат, кыйынчылыктар болуп атат элде. Бирок эл билимсиз калбаш керек. Айылгычтактан келгендер үчүн мен арзаныраак кылып атамын. Бул эч качан мен ушул саясатым өзгөрбөйт. Дайыма ушул саясатты жүргүзөм. Анан ошо именно кыргыздын мындай аз камсыз болгон элдери балдарын окутсын деп жасап атам деди. Анан кийин ушу кыргыз бойдон калса экен деген менин тилегим бар деди. Демек анын ориентациясы дагы ошо башынан эле ошо кыргыз тилге, кыргыз салтына, кыргыздын баалуулуктарына багытталган вуз болуп саналат да. Анан ошо агайдын айтканын эми үй бүлөсү дагы байбичеси ордуна отуруп жетектеп жаштарды, балдарын иштетип, издеме кылып кеп кеңешин айтып отурат. Анан өзгөрткөн жок. Эми ошо арбагын сыйлады, эч өзгөрткөн жок. Ошо баягы бойдон эле калды. Ошо арзан вуздар саналат. Анан эми Чүй университети дагы эми башка вуздардай эле бир кыйынчылыктарды да башынан өткөрүп атты. Бирок азыр жакшынакай болуп, уже жакшы деңгээлге көтөрүлүп уже баштады. Жакшы, сонда жана канча факультет бар? Сурап атат биздин көрөрмандар. Биздин Чүй университетинде факультеттерди санда айтып кетсем, юридикалык багытта бар, педагогика багытында бул орус тил, англис тил, кыргыз тил, адабияты, ошондой эле экономика багыттары бар. Ошо менен эле бирге эле Чүй университетинин алдындагы Бишкек колледжинде дагы укуктануу,
экономика, салык иши, Сонун кесиптер бар экен, банк иштери боюнча ошондой эле башталгыч класстарды окутуу жана коррекциялоо багыттары бар, педагогика факультети бар. Ошондой эле колдонмо информатика факультетибиз бар, прикладная информатика. Эң сонун канча кандидатты, канча докторду тарбиялап чыгардыңыз? Эми мен мындай да, мунагу чүйдө өзүнчө жакшы группа бар, бир илим жагын. Эми статья жазат да, жана эметкенде мугалим болгондон, вузду мугалим болгондон. Ошондо статья жазгандарга мен эми өзүм коем, тажрыйбам болгондон кийин деп, сен кайсы, өзүм сураймын, кандай статья жазып атасың, мындай статья, кандай, эмне, кайсы деңгээлдесиң? Анан ошо анча-мынча совет берип коемун, жетпей алган бир жерин толукташып коемун, идея берип коемун да. Ошондой кылып эле мен бу чүйдүн жанагы илимде эмгектенген, статья жазган мугалимдерге ушундай жардам беремин. Анан муногу орустар, кыргыз-орус академиясында болсо магистранттардын эмелерин, эмгектерин текшерем, ошолорду жетектейм. Анан академия науктан бирдемелерди, статьяларды кичине жазып беремин, бирдемелерге редактор боло каламын. Ошондой деңгээлде эле иштеп жүрөмүн. Эми убакыт деле жок экен да, баарына жетишпейм. Эми жок, эми жетишем десе жетет экен, убакыт тапса болот экен. Тапса болот, Тапса болот экен. Жанагы мен убактым жетишпейт дегендер жөнүндө шылтоо экен да. Балким, анан эме Темирла, мен эң негизи өзүмдүн аябай сактап айткым келип жүргөн бир нерсе бар, аны баары билиш керек. Мунагу азыр мен ошо жана агайдын доорунда эле, Маммедкалиевдин доорунда эле бир өзүнчө бир жөн эле долбоор мындай проект кылып мындай түскөнүм жок, бирок проект деп эле атап атам, долбоор. Ошол проект менен иштеп атам. Аны мен бессрочный проект, анын срогу жок, убакыты жок. Канча выдержит, ошончо иштей берет ал. Анан кийин бул мындай, мындай азыр жана оору балдар төрөлөт деп атпайбы? Аутист балдар, мүнөзү бузук балдар, ушундайлар көп болот да. Анан ошолорду эгерде тарбиялабай койсо, жөн коюп койсо, келип кыргыздын менталитетине дагы жаман нерселер кошулуп калат эртеңки күндө. Анан ошого жараша мен бул идея буга мага кайдан келди? Бу менталитет деген сөз бул жөн эле мүнөз экен да, психология мүнөз экен. Бу термин болгон менен. Анан мен кичинекей неберем бар, 4 жашар. Бир өзүнүн подружкасы келет, 4 жаштагы кызын алып, кызымдын досу. Анан аябай сонун ойноп атып эле бир убакта урушкан деле жок, бир убакта эле неберем келип эле чымчып эле жана подругасын ыйлатып эле колдорун чымчап, тем эле чыңырып, кыз качса да болбой арттан кууп алып чымчыйт да, мындай эме жини келип. Апе, бул эмне мындай болду? Ушундай добрый, ушундай жакшы кыз, өзүмдүн неберем. Абира деген ал дагы Америкадан келип атпайбы кыз. Анан түшүнбөй калдым, анан кыжалат болуп жүрдүм, анан бул эмне, бул мындай агрессивный болуп кеткен деп анан бир күнү эле унутуп калыптырмын. Отуруп сотканы карап отурсам эле баягы Абира деген кыз подружкасы, ал деле 4 жаштагы сүрөттө турат. Анан бергелчи, Арина бергел десем келди. Мынаны карачы сүрөттө. Кто здесь десем, Абира деди. А кто она десем, подружка деди. Ты любишь ее? Да. Анан ошол жерде сразу эме кылды да, провокация. Карачы, Абиранын көйнөгү, ойбуй, тим эле шумдук экенин, модасын кара дедим. Действительно, жана Америкадан алып кийген көйнөгүн аркасына чейин, белине чейин вырезы бар да, жону жалаңач. Анан баягы кодоюп, баягы тим эле модный болуп көрүнсө, менин неберем ошого ичи күйүп, тигини чымчы уруп атыптыр да, көйнөгүнө ичи күйүп. Көрдүңбү, ат зависти. Анан көрдүңөрбү, мына ушуларды убагында тарбиялап жойбосо, кийин эме болот да, азыр деле толтура да, бут тосуп атат, көрө албай атат, антип атат, минтип атат. Ал кайдан чыгып атат? Ал логиканын жоктугу биринчиден. Экинчиден, бала кезде ошолорду подходящий бир чыгармалар менен, мына еврейлерге окшоп тарбиялабагандан, анан ушу менталитетибиз ошондон калыптанып калып атат. Анан эми менталитетти мен мындай ошо проектти минтип атадым. Сила слова или литература и новый менталитет народа. Менталитетти жаңыртуу. Ушул күндөн баштап кам көрүш керек, эртеңки келечектер үчүн. Ошондойлор болбош керек.
Адабиятта болсо эч ошолорго жок да. Мисалы үчүн ковер самолет жомокторду айтып жүрүп жана килемдерди учканым. Мына летчиктер чыгып атат. Пактачыларды мактап жүрүп эмгектин батырлары чыгып атат. Менени мактап балдарга берсең, кийин ошо чыгып атпайбы? Чолпонбайлар иштарлык кылба, бирөөгө жамандык каалаба, досуңду обижать этпе дегендер сыяктанган эмелер жок экен. Ал эми баланын 5 жашка чейин көкүрөгүндө эмне калса, ошол менталитет болот экен да, өмүр өткүчө ошол сакталып жүрөт экен. Муну текшерип кереги жок, эксперимент. Мисалы үчүн сен ата-энеңер, чоң атаңар эстебеген күн барбы? Бир күн жок. Лично мен бир да күн чоң энемди, чоң атам, апамды эстеп көзүмө элестетпеген бир да күн болбойт. Бир да күн болбойт. Ошо күндө эстеймин. Мына вот менталитет деген кандай болот? Ошолор потому что ошолор баккан 5 жашка, 10 жашка чейин ошолордун колунан тамак жеп бактылуу болуп жашаган күндөр ошо эсте калат экен. Мына тарбия маселеси дагы жалаң мына ушулардан башталат экен. Анан ага материал даярдадым. Бир 100га жакын жомок, фантастика, аңгеме, евразийский сказки деп чоң китеп болот. Мына буйруса ошону алып да мен кыргыздын бөбөктөрүнө белек кылайын деген оюм бар. Урматтуу эжелер, биздин эфирибиз соңуна келип калды. Ошондой болсо дагы тез эле убакыт өтүп кетти. Жакшы адамдар менен сырдассаң, маек алсаң тез эле өтүп кетет. Анан эфирде жыйынтыктап берсеңиздер, анан бул жакта өтө көп суроолор келди, сунуштар келди. Чүй университетте окуйм, аябай мага жагат дейт. Анан ушул Чүй университетинин кышкы кабыл алуу башталдыбы деген суроо келди. Эже сөз сизде. Ошо кышкы кабыл алуусу январдын аягынан, январдын орто чегинен башталат да. Жана майрамдар бүтүп, жаңы жыл башталгандан баштап ошо кышкы кабыл алуу иши бизде каралат. Кабыл алып баштайбыз. Жакшы. Абитуриенттерди буюрса. Жыйынтыктоо сөз. Жыйынтыктап, эми мен негизи эле турмушта бул кыргыз эли ашка тойгон элбиз, башка тойгон эмеспиз. Көп согуштарда илгерки жок болуп, көп репрессияларда, эми Кудайга шүгүр андайлар жок. Эми элге мен эң негизи тынччылык каалайм, саныбыз азайбасын, балдарыбыз көбөйсүн, келиндерибиз, кыздарыбыз сонун батыр уулдарды, жакшынакай айымдарды төрөп берсин. Кыргыз эли бактылуу жашасын, жетекчиликке деле жарып калдык Кудай буйруса. Мен ойлойм баары жакшы болот. Бүт элге мен жакшылык каалаймын, тынччылык каалаймын. Ушул маекти куруп берген биздин Темирлан агайга рахмат. Ошо менен эле бирге ушу биздин эжебизди сыйлап, эже менен кошулуп мен да келип отурам. Ушу телевиденияга эженин марекеси кут болсун, 75-жылдыгы жашы кут болсун. Рахмат. Ден соолук болсун, иштерин ийгиликтер болсун. Дайым баскан жолуңуз шыдыр болсун эже. Ден соолук эң негизгиси каалайбыз сизге. Ошо менен эле бирге эле сизге чоң рахмат. Биздин кыргыз элибиз тынч болсун, жерибиз тынч болсун. Дайым ушу жакшылыктар боло берсин. Чоң рахмат урматтуу эжелер. Ушу алтындай болгон убакытты бөлүп келип ушул Мугалим саат программасында бүгүн ушул азын олак ошол Айкүмүш Аксы эжекебиздин бейнесине көз чаптырдык. Көп суроолор калып кетти, көп куттуктуулар келип атты. Ушунун баардыгысын эмгегиңиз деп билебиз. Алтын башыңыз аман болсун, ошол кутман кураңыз куттуу болсун, тоюңуз тойгулансын. Мен ойлойм буюрса бул дагы эфирлерди улайбыз. Сизден ала турган биздин жаштар, кыргыз эли жаштары көп нерсени алат деген ойдобуз. Анткени бул китептер өзү далил болуп атат. Сиздин жолуңузду жолдогон шакирттериңиз көп болсун. Кийинки эфирден амандашканга чейин бүгүнкү Мугалим саат программасы ошол жыйынтыктайт. Дагы бир ирет ушул Марва ТВ жана Насихат радиосунун жалпы жамааты сизди чын дилден куттуктайт. Ишиңизде ийгилик болсун. Кийинки эфирден амандашканга чейин саламатталыңыздар.